Илгертеден эле балдарды жугуч оорулардан сактоо максатында эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бирок эмдетүү балдарды ооруларга чалдыктырат деп вакциналардын курамына шектүү карап баш тарткандарда эмдетүү керек дегендер да бар. Эмдөөнү эч бирибиз талашпай союздун убагында кыңк дебей алган болсок, эгемендүүлүктү алгандан кийин эле эмдөөгө болгон суроолор демократиялуу өлкөдө жарыла баштады. Акыркы жылдары балдарын эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин саны көбөйүп, эмдөөгө болгон суроолорго медицина кызматкерлери зарыл эмдетиш керек десе, айрым дин өкүлдөрү эмдөө зарыл эмес деген кайчы пикир коомчулук арасында айтылып жүрөт. Вакциналар биздин өлкөгө кандай жол менен жана кандай курамда келет? Алар чындап оору жаратабы же оорунун алдын алабы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде учурчак көрсөтүүсү. Аны алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студиябыздын коноктору менен таанышыра кетсем. Үркүнбаев Шайлообек, фармацевтика илимдеринин кандидаты. Ошондой эле Белалидин Сайпиев, кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы бүгүнкү маегибизге, талкуубузга активдүү катышсаңыз болот. 56 телефон номерин чалып, өзүңүздүн ой пикириңизди ортого салсаңыз болот. Алгачкы суроону бизге бүгүнкү студиябызга дагы бир коногубуз келиш керек эле. Ошол балдар туурасында суроолорубуз бар эле, бирок тилекке каршы биринчи убакыт калганда белгилүү себептер менен келе албай калганын билгизди. Алгачкы суроону Шайлообек эке, сизден баштасак. Эмдөө бул эми өзүңүзгө белгилүү болгондой бул жаңылык эмес да, көптөн бери коомчулукта талаш жаратып келген маселе. Баса белгилей кете турган болсок, коронавирустан кийин балдар эле эмес, иммунитеттүү күчтүү же ооруга туруштук берүү үчүн баарыбыз эмдөөдөн өтүшүбүз керекпи? Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Эми элдин баары мени тааныйт болуш керек. Эмдөө боюнча бир 10 жыл мурун чыкканда, анда мен жалгыз элем. Өзү мусулмандардын арасына турмак, врачтардын арасында абдан сыноолорду угуп келдим эле. Бүгүнкү күнү менин командама көптөр кошулду десем туура болот. Керек болсо, врачтар дарыгерлердин ортосунда эки кыл пикир болуп атат. Кайсы бири пайдалуу десе, кайсы бири пайдасыз. Эми сиз Токут Эринжарын бул коронавирус жөнүндө сурап кеттиңиз деп ойлойм мен эмдөөдү. Коронавируска эмдөөгө али ойлоп таба элек. Анын сывороткасын бүгүнкү күнү орустар жаратты деп айтышып атат. Ал орустар өздөрүнө салып баштады, угуп атабыз. Мен ушул жагын тармагын билген катары, окуган катары, ушу фармацевтиканын арасына аралашып жүргөн катары кантип даярдайт, кантип сынайт, ушуну билген ушу талдоочу катары айтат элем, бул өзү эмдөөдүн сывороткасы жылдап табылат. Ага көптөгөн окумуштуулар, көптөгөн илим изилдөөлөр жүрүп, анан кийин бул эмдөөгө каршы ошол сыворотканы табышат. Тапкандан кийин аны 1 жыл эмес, 2 жыл, 3 жыл жан жаныбарларга сыноодон өтүш керек да. Анан орустар чыгарып алып туруп, азыр өздөрүнө сынап атат. Бул туура эмес негизинен. Мен ойлойм, ал сыноо чочкого сынаш керек эле, крысага, коёндорго сынаш керек эле. Менин пикирим боюнча бул сыноодон өтпөгөн нерсени мен өзүмө дагы, мен өзүмдүн жакындарыма, ушу телекөрүүчүлөргө эле сунуш кылбайт элем. Орустарды байкап көрөлү. Алар жан жаныбарга сынабагандан кийин өздөрүнө сынап атса, демек кандай болордун эффектисин көрөбүз. Албетте бул тууралуу көп пикирлер бар, чет өлкөдө, ошол эле бүткүл саламаттык сактоо уюмунун критикасы бар бул тууралуу. Өздөрүнүн эле орустардын пресс-секретарынын өзүнүн айтканын сөзү бар. Мен аны прививканы албайм деп, өзү тиги башынан айтып аткандарын. Анысында ал жакта эле эки пикир болуп атат. Менин айтып кеткен коркунуч нерсем эмне? Бул ушу прививканы алганга бүгүнкү күнгө бизди даярдап коюшту да. Ушундай коркунуч менен, паника менен, коркутуу менен мынакей элдер кырылып атат, мындай болот экен, ал мындай келгенде эми экинчи толкуну келгенде укмуш болот экен дегенде элдер бизге прививка кел десе өздөрү чуркап барат болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, ушу мындай паникадан алысыраак болуп,
Эң негизги эмне кылыш керек дегенде мынакей бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюм өзү мынакей бул жерде менде ушул ошонун жаңылыктардан алган маалыматтар турат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму салттуу медицина эмес, элдик медицинасына кайрылып атат. Келгиле силер дагы бир кандайдыр бир чөптөн жасалган дарыңарды сыноодон өткүлө деп. Мына Африкадан баштап, мына Эбола деген чыккан, билесиңер, вирусда, адагы вирус. Ушуга эч кандай эчтеке таба албай, артында эмнеден жакшы болду дегенде, ал жактан Африкадан өздөрү кандайдыр бир ичимдик, чөп чардан жасалган ичимдиктен жакшы болгондорун өздөрү аныктап, бүгүнкү күнү дегеле бардык ошонун ичинде коронавируска каршы сыноодон уруксат берилди, кайрылды. Мындайча элдик медицинага кайрылып атат, кана мына сынадан өтө турган чөп дарыңарды алып чыккыла деп. Ал тууралуу бизде көп сунуштар бар. Эми айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда дин жагынан дагы мындай илимий жактан дагы сиздин тажрыйбаңыз бар да, тааныштысыз. Сиз кайсыл ыкманы көбүрөөк мындай баалайт элеңиз? Элдик медицинаныбы же болбосо мындай илимий көз караштан? Илимий бүгүнкү салттуу медицина деп атпайлыкпы? Салттуу медицина бүгүнкү күнү илимдин дээд чокусунда турган кези. Космоско учуп, жүрөктү которуп, мындайча айтканда бардык науканы биз билебиз деп турган кезибизде ушунчалык технология орчуган кезинде бир кайда бир болбогон бир коронавируска окшогон бир вирус пайда келип туруп, биздин бүгүнкү медицинанын алсыздык экенин өзүнө эле көргүзүп атат. Андыктан бир гана Аллах деп айтабыз. Эми бул жерден ошонусу менен алсыз болуп атат деп бул сыртка чыгарып коюп болбойт. Жана элдик медицина деп көкүрөгүн кагып аткандардан алда туура эмес. Биз бул мынакей дамла деле айтат, исламда ортолугу дейт. Ортолугун издейбиз. Салттуу медицинанын да ортолугу жакшылык, илимий изилеген жакшы нерселер бар. Жана элдик медицинасындагы жакшы нерселерин алышыбыз керек. Биз элдик медицинаны унутуп койдук. Мына биз ошо элдик медицинаны алып чыгып атабыз, жаңыртып атабыз. Ошо илгерки 7-чи кылым, 10-чу кылымдагы мусулмандардын эң күчтүү дарыгерлер бүгүнкү күнү медицинаны бизге жеткирген биздин дарыгерлердин өзүнүн практикасынан иштеген тажрыйбасынан алып туруп, бизге аралаштырсак эң сонун көрсөткүчтөр биз далилдеп берип атабыз. Ошонун ичинен элдик медицинанын ичинен ислам медицинасы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан келген медицинасын алып чыгып бүгүнкү күнү мынакей далил менен, мен өзүм 10 жылдык практика менен алып келип атабыз, эң пайдалуу экен. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз эмдөө пайдабы же деген суроо белгисин койгонбуз. Негизи эле мынакей эмдөө боюнча азыр талкуу жүрүп жатканына байланыштуу, бул эмдөө жалпы эле бир балдарга эмдөө эмес. Мына коронавирустан кийин бир чоң сыноодон өттү да, кыргыз эли бүт дүйнө жүзүккө ушул сыноодон өттү. Эми биз бүгүнкү күндө азыркы талкуубузда бүт эле жалпы эле эмдөө боюнча сүйлөшүп жатабыз да. Эми көпчүлүк жарандардын бир жүрөк көйгөн бир маселеси бар. Балдарды эмдетүүдө айрым дин кармаган инсандар эмдөөдөн баш тартып жатышат да. Бул негизинен туурабы сиздин көз карашыңыз боюнча? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулмандар, албетте Алла таалам бардыгыбызга чын ден соолук берсин. Пайгамбарыбыз айткан, ооруп кала электе ден соолугуңарды канимет билгиле, сактагыла деген да. Албетте сактануунун жолу алдын ала, жылуу, кармап дегендей. Эми мен айтайын дегеним, мурда наристе төрөлгөндө бизде кыргызда бир сөз бар эле да. Туулганына сүйүнбө, турганына сүйүн деген. Эмне себептен? Бул ата бабаларыбыз чындыгында жүрөк алдырып койгон. Боз үйдө 10ду төрөсө, ошондон 2 эле тирүү калып, 8 көз жумуп кете берген да. Эмнеден? Суу чечектен, кызамыктан, көк жөтөлдөн, кургак учуктан. Булар мына ушул мен санап өткөн бир 10 чакты салтка айланып калган оорулардын медицинада баягындай протоколу бар да. Кантип дарылайт, канча доза менен, канча күндө дарылайт деген. Мына ушулар чыга элек кезде, мына мен апам быйыл 75 жашка кирди, көп бир тууган болгон. Ошондон 3 эле калып, азыр жалгыз апам өзү калды да. Мына ушул апам айтат, кичинекейибизде райондон
чекчи кожолор келди дейт. Айылга ушундай эле каптап келди. Короодо ким болсо эле камап туруп эле ушу чегип кетти. Ошондон кийин баягы кызамык деген, кургагучук деген немелер калып кетти дейт да. Бул тирүү азыр апамчы. Эми мындай айта турган болсок, чындыгында шариятта дагы айтат да алайкум бил атиq ва iyyakum бил мухаддисат деп. Эскини кармагыла, жаңыдан сактангыла деген сөз. Шайлообек байке туура айтып кетти. Азыр коронавирустун немесини чыгарыш үчүн испытание көп керек экен да. Бирок эски прививкаларга мен каршы эмесмин, өзүм жекече пикирим. Анан жаңыларга ойлонуш керек да. Ошондой эле бизден Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы прививка боюнча адис эмес, бирок позицияда ортолукту кармайт. Биз элдерди жалпы түрдө прививкага баргыла деп үгүттөбөйбүз, жалпы түрдө албагыла деп кайтарбайбыз. Ар бир ата-эненин өзүнүн укугу, кол коюп отказ бере турган болсо, берет, болбосо алдырат. Мисалы жекече мен өзүм 5 балама ошол толук прививкаларды алганбыз да. Ошонун үчүн эми мен өзүм жекече пикирим, мынау Кудайым буйрса прививканын эмеси да табылып калса, дарысы. По факту ким ооруп калса ошону дарылай берсе бул жакшы болот дейм да, медицинанын жолу ушундай да. Чоң рахмат, Шарибек мырза. Ошол эле суроону сизге бергим келип жатат да. Негизи эле дин өкүлдөрүнө негизи мына азыркы жаштар, көпчүлүк жаштар азыр мына дин жагынан же болбосо илим жагынан дагы сабатсыз айрым жаштар деп айтып коелу, жарашат. Кээ бир түшүнбөгөн жаштар көпчүлүк эле, мисалы үчүн менден дагы ушундай тааныштар бар да. Алар деген бул бир алыскы бир Европадан келген вакцина деген эмдөө. Бир бизге белгисиз нерсе келип, биз балдарыбызды эмдетүүдөн баш тартабыз деген сөздөрдү угуп жатабыз да. Сиз бул көз карашыңыз кандай? Эми өзү суроо туура эмес да бул жерде. Азыр прививканы албаса эле мусулман экен, анан сакалчан экен жол андай эмес. Биздеги накты ошол жерде жашап калган орустардан сурасаңар, орустардын бизде жашап калган орустардын 85% албайт прививканы. Міне алар мусулманбы. Мен канча мен аралашып жүрөм. Анткени аралар изилденет, башын иштетет. Биздин башыбыз иштебей жатат. Алат эле алат десе, ошол эле туберкулез. Кана эмдөө менен басылбайбы? Эмдегендер ооруп атпайбы? Ошол кичине ойду жүгүртпөй, эмне үчүн аны алышыбыз керек? Мен ымыркайларга, эми жатындан чыккан энесинин курсагынан чыккан ымыркайларга категорично таптакыр каршымын. Себеби иммунитет калктана элек. Аллах таалам берген өзүнүн кудуреттүү бунун иммунитети бар. Энеден алган иммунитети менен иштеш керек. Ал бул сыртка адаптироваться этиш керек. Мына адаптироваться эткеш үчүн саргайып деп кетип атат балдар. Төрөлгөндө эле шарт эле уруп атат. Эң эмне? Бул кандан жасалган жан жаныбарлардын клеткасынан ДНК, РНКсы бар нерселерди апарып туруп бир ымыркайга түп-түз канга уруп атат. Керек болсо тамчылап бул сокту оосуна тамчылап ичирсе, эмне ашказанына нагрузка. Бул оос деген, шилекей деген, ашказан деген барьерден барганда да кандай кыйналышып атат, биз түп-түз эле канга ураган, бул ойлондуруш керек да. Мына канча балдар майып болуп кетип атат. Бизде бүгүнкү күнү мен минтип айтам да, бул эмнеден жазалган курамы, кантип жазалган жана курамында эмне бар, мен эң жакшы билем. Мен 5 жыл окугам аны. Ошол учурда келип алып туруп кескесте туруп алып, каякта бир эчтекени билбегендер мен менен талашканда мен таң калам. Кескестер апарып туруп салып коет да, биз телевиденияга туруп алып туруп, дете Айлөк менен, мугалим менен баары эле мен менен дарыны талашып атат да. Элестетсеңиз, сиз журналист болот, мен сиз менен журналистиканы талашкандай да. Мен айтат эмне, курамы дагы, өзү бизге келгенде дагы бизге туура эмес. Мисалы мына дамла берет. Кайсы бир фасихтен бирдеке келсе, аны тастыкта дейт. Сен өзүң эмес, коомго зыян кылып коесуң деген аят бар. Туурабы? Тастыкташыбыз керек, текшеришибиз керек. Кантип текшеребиз? Бизде лаборатория жок. Өткөндө мен иммунологдордун көзүнчө айттым. Мынакей, мен ошол лабораториядан чоңой ошол жерде башкардым. Генеральный директор фармацияда лаборатория биз курганбыз. Иммунобиология жагынан лабораториясы жок. Мындайча айтканда алып келишти. Ким алып келди? Бул Всемирный организация, бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюмунун бизге сунуш кылды. Биз аны кабыл алабыз деген подпись бар. Ошону менен кабыл алып, бирөө да текшерилбей атат. Менин жан кейгеним,
акча керек, лаборатория керек дейбиз. Жанагындай крысаларга, чочколорго, коёндорго эч кандай акчаны талап деле кылбайт. Безопасность деп атабыз. Биринчи ошолорго текшергилечи. Канчасында кандай кабыл алат, өлбөсө анан бизге салгылачы деп атабыз. Эми ошону айтсаңыз, ошо жаныбарларга эмес, ошо адамдарга ушул сиз айткан ушул вакциналарды колдонуп жаткан бул кооптуу эмеспи? Кооптуу жагдай жаратпайбы? Безопасностька текшергиле деп атабыз да. Эң бул эмени текшерүү эң биринчи безопасностьтан турат да. Бул коопсуздук кандай болду экен. Анан химиялык составы лабораториясы жок. Мейли лаборатория жок, ак жок. Жок дегенде крыса. Ал үчүн вивари керек да. Биз фармацевтикалык Харьковдон вивари ушундай виварилерди иштеп жүрдүк. Жан жаныбарга дары сайып, анын чыгынышына чейин, анын таасирине чейин канчасы кайра чыкты, аны менен кайсы биз изилденип жүрдүк. Биздин Кыргызстанда институттарда Кыргызстан салмакты сактоо боюнча вивари деген жок эсе. Изилдене албайбыз. Мына чолок болгон. Эми негизи эле айтсаңыз, демек сиз азыркы учурда мынакей бизди көрүп жаткан жарандар болсо да, кээ бир адамдар бар да, ушул динди туткан болсо, баарыбыз эле мусулманбыз. Бирок эмдөөдөн мен баш тартам, баламды эмдетпейм дегенге сиз кандай? Бул киши айтты, 5 балама эмдөө бердим дейт. Мен фармацевт, илми бар, билген катары мен эмдебиник берген эмесмин, бербейм. 11 неберем бар, 11 нечени берген эмесмин, бербейм. Не дегенде мен билем. Мен сиздерге ушундай сунуш кылам да, сиздер де билесиңер, аятта билбесең, билгенден сурап ал дейт. Туурабы? Мен билем. Мен ушул жагынан 5 жыл окугам. Бул жагынан мен мындайча айтканда ичинен жүрүп туруп эмнеден жазалат. Бул фармацияны 5,5 жыл башкаргам мен. Бул жагынан кандидаттыгым бар. Шуну фармацевтский бизнесте жүрүп, бүгүнкү күнү мен билем десем, эч ким кайрылбайт. Анан кийин мисалы мындай да. Мындай айта турган болсок, акыйда маселесин айталы да. Сен 10 жылдан кийин туберкулез болуп ооруйсуң. Ошон үчүн алышың керек. Болочок акыйдага киришип атат мага. Каяктан билет ким эмне болот 10 жылдан кийин? Ошон үчүн бул жактан дагы туура эмес киришкен. Эми курагын, денаңдай бул кандан жазалганы, сыворотканы, бул ДНК, РНК деген нерселер бар экенин, генно модифицировано экенин бардыгы далил бүттүгү билет. Эми эмне үчүн биз чөп жегенде, помидор жегенде, ошол жакта жана генно модифицированный жок болду экенин изилдейбиз дагы, дети кандан, натуральный кандан, жаныбарлардан турган клетка ДНКдан келип атканды, аны уруксат берип уруп атабыз. Ымыркайларга мен каршымын. Мен башка жөндө болуп атат. Бүгүнкү күнү чоңдорго, жанагындай гриппке аласыңар албайбы, ал жагынан тандагыла мейли. Бирок ымыркайларга каршымын. 100%. 2 жашка чейин эч ким тийишпесин деп айтып кетет элем. Эми агай, улуу окумуштуу Сократ, байыркы грек окумуштуу Сократ деле айтат, мен билгенден билбеген нерсем көп дейт. Балким сиздин дагы билбеген нерсеңиз көп чыгар. Азыр сиз билем деп атпайсызбы? Балким сиз менен дагы бир талашкан, эгерде азыр медицина тармагында иштен келген коногуңуз болуп калганда, балким сиздин оюңуз менен каршы чыгып калар. Менин оюм менен каршы чыгып жүрдүм иммунологдор менен. Мен далил менен сүйлөсөм, ал болот эле болот. Мен далил менен айтып атам, состав курамы менен айтып атам, текшердиң беле, көрдүң беле болбойт. Мен далил менен айтсам, мен билет бекем? Мен билем. Демек далил толтура. Мен бүгүнкү күнү прививка жөнүндө сиз мындай маалыматты мен ала эле элекмин, жолбосо мындай маалыматты алып келип туруп айтмакмын, мен билген жокмун сиз ушундай. Биз саламаттык сактоо деген ошон үчүн эле келдим эле, мындай эмдөө жөнүндө мына азыр сизге эмигелип угуп атам мен. Бул боюнча биз темабызды кабар бергенбиз. Тема бүгүнкү вакцина жолбосо эмдөө боюнча талкуулайбыз. Кабар мага келген жок. Мен журналистим бар, Айзада деген. Айтты, медицина бул балдарды жөнүндө болот дедим, вакцина жөнүндө мен эмширгел уктум. Балдар туурасындагы темабызга биз тиешелүү конок келбей калды. Биздин ошолдо сурообуз бар болчу да. Биз келбеген конок келбей калганына байланыштуу биз темабызды өзгөртүүгө да туура келди да. Бирок ушул жаатында биз сүйлөшөбүз деп кеп калганбыз. Эми айтып кетсеңиз, негизи эле ушул элдик жанагындай кара тимин деп койчу болсо, ушул сыяктуу чөп дарылары менен дарылаганда бир элдин иммунитети, адамдардын иммунитетинде көтөрүлгөнгө кандай жардам берет? Сиздин көз карашыңыз боюнча. Эми албетте кара сейдана деп коебуз, черный тимин боюнча сөз жок. Буга сахих хадистер бар пайгамбарыбыз Тиббин Набавиде. Хаббату сауда шифаун ликулли даин илля сам деген хадис бар да. Бул кара сейдана өлүмдөн башка бардык ооруга шифа болот деп. Бул негизи кара бул сейдана эме иммунитетти көтөрө турган дары да.
Ошоның үчүн факат тадава расулулла деп пайгамбарыбыз дагы дары чөптөрдү колдонгон. Айша энебиз бул жөнүндө көп риваят кылган да. Өзүнчө чоң китеп бул. Ошого иншалла. Эми негизи бул чөп чарларды колдонуу мына малярия деген бир оору бар да. Мына ушул малярия оорусунан эл көп кырылган экен. Бизде безгек деп коет. Мен өзүм мына биз жакта Баткенде күрү чегет, ал саз жерде, баткак жерде болот. Малярия менен ооруган адам көп да. Ошо биринчилерден болуп мен ооруганда муну кандай экен деп, аны өзүм баягы оуля эмес, башынан өткөргөн оуля деп, анан изилдеп көрсөм, профессор Кондратовдун бир китеби бар экен. Южный Американы англичандар басып алган кезде дейт, эки жактын тең солдат ооруган экен да ушул оору менен. Кийин американецтер кырыла берип, бирөөсү келип разведка келип көрсө, булар көрсө, англичандар хин деген бир дарактын жалбырагын, тамырларын чайнап, анан өздөрүн лечение кылат экен да. Бул деле ошол чөп менен лечение кылуу. Аны ошондуктан анан бул республиканский мына больницага келсек, бир Орун бүү деген эже бар экен. Ошол Энзидан алып берген, бул дары өтө дефицит деп. Хинин деп коет экен. Примахин, амидиахин, хинацит деп, мына ошонун бардыгы. Эми мисал үчүн Пакистанга, Индияга бирөөлөр бара турган болсо, Шайлообек байга кандай пикирде, ошолдон бир таблеткаларды ичип, өзүгө профилактика кылып алып барса, ошол чаккан чиркейдин эмесине каршы турат экен. Ушул кандай, туурабы? Ушундай жери бар экен, эмелерди окуп көрсөм. Ошондуктан мен ойлоймун, баягы медицина, биздин салттык медицина менен шарияттагы пайгамбарыбыздын медицинасын айка алыштырса, дал келет да көп жери. Чоң рахмат. Шайлообек мырза, айтсаңыз, негизи эле мына биз чоң бир сыноону баштан кечирдик да, көпчүлүк адамдар, көпчүлүк жарандарыбыз коронавирус менен чалдыгып, өмүр менен күрөшүп жүрүштү. Негизи эле ушул коронавирустан кийин көпчүлүк адамдар хижама деген мына термин да пайда болду да. Анын пайда болгондо деле өзүңүзгө белгилүү болсо керек, көп болгон жок. Ушул хижаманын пайда болгон болбосо, ушул хижама ушул оору менен чалдыккан же болбосо башка оорулар менен дагы кандай жардам берет? Хижама бул кровопускание дейт орусча, кан чыгаруу. Хижама бул бир исламдан келген кан чыгаруунун түрү. Биздеги хижама жанагы венадан алып төгүп коет, венадан алып жамбашка салып коет. Плазмафорез деген бар, кандын бир бөлүгүн алып туруп, анын өткөрүп чыпкадан коюусун алып салып туруп, суюгун кайра сыбыртканы куюп коет. Эмне кан жаңырып, суюктанып, коюлган кан иштегенде жакшы болуш үчүн ушундай пайдаланат. Эми хижама болсо, буну эң маанилүүсү, жана курттан дагы эң жакшы. Курт жанагы пиявка деп атабыз го. Бул хижама кереги жок канды керектүү жерден алат. Аны адам алат, курт эмес. Баш оорусо баштан, желкең оорусо желкеден, табарсың оорусо ошол жактан, эркекти касиетти көтөрүш үчүн ошол жерде точкалар бар. Мына кереги жок, уюган жаман канды алып салуу. Жана бул киши айтып кетти го, убагында жана чеккен деп. Чегип жакшы. Чеккен ошол хижама. Бизде калганы чегип кан чыгарып туруп, илгери кандай сордурган билбейм, бүгүнкү күнү ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүйүс менен сордурган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүйүс ошодон келип, мынакей бүгүн индивидуальный агимге керектүү өзүнүн банкасын алып келсе, ошону менен кан алып, мына түркүн оорулардан жакшы болуп атат. Бүгүнкү күнү уктабай калгандар, сиз айтып аткан пост коронавирусный деген ушундай, андан аркасында кесепетинен уктабай калгандар көп болуп атат. Мына көзүлө тургандар көптөр ошону кенен паникадан кийин жакшы уктай албайт, уктаса да эс алгандай болбойт. Хронический усталость деп коет, шалдырай берет, эчтеке кылгысы келет, бук болуп ыйлагысы келет, эчтекени жактырбай калат, жүрөгү кысылып кетет, адышка болот, жакшы дем түркүн оорулар менен азыр хижамам келип эң сонун абалда сакайып кеткендер толтура. Мына ошон үчүн бүгүн ушул жерден айтып кетет элем, жанагы менин коллегаларым, врачтар, бул болбойт, андай мындай деген бул өзү көрсүн биринчи көрүп. Бул канды жаңыртуу деген өзү кан бизде эң керектүү орган. Канча кемисе, мынакей 3 литр кан кетипти төрөгөн деген аялдарды угуп атасызбы? 3 литр канды Аллах таалам жаңыртып кошуп коюп атат толуктап. Аялзаттын сулуу болуп, кайра чарайлуу болуп төрөлгөнү чыгып келгенин көрөбүз.
Эмне үчүн каны жаңырды? Эми айтсаңыз тегеле ошол учурда сиз мына коронавирус болгон учурда бир кыйналып, оор акыбалда сизге ушул хижама кылып бер деп суранып келдиби сизден? Жакшы болуп сакалып кеткендер барбы? Мен миң десем калпычы болуп кетем деп ойлойсуңар. Мен Аллахтын ысы менен касам ичип айтам. Сиз бир экеле мисал келтирсеңиз болот. Мына өзүм мен жөтөлүп калып, жөтөлүм басылбай, бир күн бир алганда эле жөтөл басылды мынакей. Мен Аллахтын ысы менен касам ичип айтып атам. Мен деле 6 айда бир алдырып турам. Алдырыш керек да, сөз жеңилдеп каласы. Сиздин көз карашыңыз боюнча хижама бул туура нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассалам кан алдырган ал орозо эле дейт. Сахи Бухарида хадис бар да. Кан алдыруу сүннөт. Ошоның үчүн алдырып койгон жакшы болот. Чоң рахмат. Кыргызстанда мына балдар арасында жугуштуу ооруларда аябай көбөйүп атат да. Мисалы үчүн башка кошуна мамлекеттерден айырмасы, мисалы үчүн бул суроо негизинен эле эми сизге берилгенге туура келип жатат. Балдар арасындагы оорулар да көбөйүп жатат да. Негизи эле бизде сиздин көз карашыңыз боюнча мындай хирургия тармагы мындай өнүккөнбү? Биз эмне мисалы үчүн сиз көп тепкичтерди басып өттүңүз өзүңүздүн карьераңызда. Мисалы үчүн эгерде сизди саламаттыкты сактоо министри кылып дайындаганда сиз ошол медицина тармагында эмнени өзгөртө алат элеңиз? Убагында биз чачып, ырбатып, ошо медицинаны өлтүрүп салганбыз да. 2-ге бөлдүк, 3-кө бөлдүк, сатуучу болсун, фомс болсун, сатып алуучу болсун, поликлиника болсун, ушундай сыяктуу нерселер болуп алып туруп, мынакей бөлүп жарылып мына олтурабыз, эчтеке кыла албай. Убагында келди, швейцарский проект алабыз. Швейцарияда эмне укмуш өнүгүп кеткен. Карап отурса, Швейцарияга балдарга тармагына аз финансирование. Мындайча айтканда, 1/10 бөлүгүнүн бирөөсү кетсе кетет, кетпесе көбүнчө башка тармактарга жумшалып, мына биздин балдарга жумшалбай, бүгүнкү келечегибиз өлүп атат биздики. Балдардын реабилитационный центр дегени жок. Педиатрлар биздин бүгүн Кыргызстанда Бишкекте 40% камсыз кылат, айыл жерлеринде жок. Биздин келечегибиз өлдү бүгүн. Азыр 3-чү больницага барып көрсөңөр, канча деген очередти көрөсүңөр. Мына жерде жанагы жалдагы детский больницаны балдар көчөдө калды. Бул биздин келечегибиз дейбиз. Эмнеге балдар төрөлүп атат, байкап атсыңар өзүңөр. Муну биз көңүлдөн алып салдык. Швейцарияда төрөлүү жок, рождаемость. Бизде төрөлүү бар. Эмне үчүн алардын проектисин алышыбыз керек биз? Мына ошол турат да. Мына проектти алып берип, Европада минтебиз, антебиз деп отуруп, бизди келип төрөткөндү токтотобуз деп отуруп, мынакей колдорунан келбей кетип, канча деген жанагындай презервативди таратып отуруп, кастрация, мастрацияны кирбей койду эле, төрөп атабыз, жакшы көбөйөт. Бирок кандай бизде тукум, бизде поколение келип атат деген маселеде, мына ушул жерде бизде проблема чоң. Илгери 40 жыл мурун мына билесиздер, балдарды таразага тартканга эле барып туруп регистрацияны өткөзчү эле. Азыр таразага эмес, ар бир аны алып келгенде букет оору менен алып келип атат. Жугуштуу оору, мына ушул маселе менен айта турган болсом, мен дагы кошуп кетейин. Балдарыбызга дагы коркунучтуу күз келип атат. Мен айтып кетет элем, биздин могу шайлоо деген шайтан араба менен ит эле болобуз жакында, Кудай сактасын. Мен ушул сөздү айтышка туура келип атат. Ыркырап бир туугандар, бул жамаат айыл бөлүп, кырылышып, урушуп, эмне болушуп атат? Эмне? Бул эмоция, стресс, страх. Мынакей бул эмоция менен, жанагындай паника менен эң биринчи өлтүргөн ушу иммунитетти ушул болуп атат. Иммунитетти өлтүрдүк. Эми келе аткан экинчи агым бизге жаман болуп кайтышы мүмкүн. Бүгүнкү күндөн эсибизге келбесек. Дагы да чакыргым. Молдалар эмес, бардык врачтар айтат. Эң биринчи коркунучтуу иммунитетке ооруга бул стресс, депрессия дейт. Мынакей ар бир үй биледе отурабыз, депрессия. Иммунитетибиз өлгөн. Коронавирус былчытып аралап өттү аргимизди. 90% эле ооруп чыкты деп ойлойм. Анын кесепети жөн калган жок, ал сакталып жүрөт бизде. Эми күз келди, суук келди, эмне? Эми грипп келди. Каяктагы 2 айда бирөө келет, мен коронавирус болдум десем, жок, мен болгон жокмун, эмне кичине температура грипп болдум дейт. Жайдын чилде убагында каяктагы грипп? Мына коронавирус менен ооруп келди, тогусун. Эми анын кесепети турат. Азыркы келе атканда грипптер, парагрипп деген турат.
Мына энтеровирусный инфекциялар деген турат. Аденовирусный инфекция, эрс инфекциялар деген келе тургандан кийин эми келе атат, эми ошол каптап келсе жана коронавирус бияктан эле калат. Алардын дагы кесепети туура ошо вирусты эң биринчи нервти поражать этет, нерв клеткалар. Анан кийин жана булчундарды, ашказан өпкөлөрдү. Пневмонияны ар бир вирус алып келет. Ошол эле пневмонияны. Мына ушул жакта мен дагы да айтып кетем. Дагы да болсо токтойлу ушундай. Чоң рахмат айтсаңыз. Эми сиздин мына медицина жаатында да жана элдик ыкма менен дарылоо боюнча дагы көп мындай тажрыйбаңыз бар деп дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Сиз мына АКШда, Литва, Болгария, Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Мальтада квалификацияны жогорулатуу боюнча курстарда өткөн экенсиз да. Эми мисалы Японияда баланы 3 жаштан баштап эмдетет экен, маалымат боюнча. Себеби баланын иммунитети 3 жашта түзүлүп бүтөт дейт. Бизде бала төрөлүп иммунитети калыптан эле жатып эмдөө зарыл дешет да. Ошого сиздин пикириңиз дагы бир жолу. Мен бул жакшы көрүңүз, өзүңүз изилдениптсиз. Мен дагы да сиз 3 жашта деп менин аныктоомча 2 жаш. Бирок ошо калыптана турган баланын ошо иммунитети 2 жашка чейин эненин иммунитети менен жашайт. Эне. Ошон үчүн эне сөзсүз 2 жашка мына хадисте да келгендей 2 жашка чейин багыш керек, андан кемитпеш керек, көбөйтпеш. Бирок медицина кызматкерлери айтып жатпайбы? Төрөгөндөн баштап кээ бир оорулар бар, алар жугушу мүмкүн деп атпайбы? Ооба да. Эми ал башка маселе. Жугуштуу оорулар ал жуга берет, утробу тетигидин ичинде жүргөндө эле. Маселе иммунитет жөнүндө сөз болуп аткан мен ошону айтайын дегеним, бала 2 жашка чейин эч ким тийишпеш керек. Ал ошо Аллах Таалам берген иммунитеттин эненин иммунитети менен жүрүп атат. Аны коскошубуз керек. Коскогон өзү жакшы эмес. Бул стресс, депрессия алып атат. Бала буктап жашынакай эми жаратылышка, эми көнөйүн десе эле каякта бир болбогон нерселерди урса кандай болот? Стресс да ошол. Мына ошол сыяктуу нерселерден мен айтат элем, Японияны айтып берсе, бул Япония сиз айтып аткандай. Жанагындай Хиросима билесиз, баягы согушта ядерный бомбадан кийин ошо 50 жылдын ичинде калыбына келген. Эмне үчүн? Жанан гана нукра, жана жердин баарын каңтарат, кайра башка жерде отуруп туруп, баарын утилизация кылып туруп, жалаң гана химия эмес, табигый чөп дарылар менен, бады менен дарылап келип туруп, мынакей кандай даражага жетип атат бүгүн. А биз бады дегенди түшүнбөйбүз бүгүнкү күнү. Жана чөптөн жаралган нукра жаратылышта зыяны жок, чөптөн жаралган дары чөптөрдү жакшы билбейбиз. Алар 90% пайдаланат. А бизде изилдөөдө 3% пайдаланат экенбиз. Чоң рахмат. Эми негизи эле бала төрөлгөндө сиз айтпайсызбы, иммунитети 2 жаш 3 жашка чейин калыптанып, эненин сүтү менен калыптанат деп. Эми буга сиздин көз карашыңыз кандай? Мындай дин жактан караганда ошо баланы эмдебей туруп эле мисалы үчүн бир иммунитеттин калыптанып, же болбосо мындан негизи эле баш тартсак болобу бүгүнкү күндө? Албетте, балага эненин сүтүнөн пайдалуу тамак жок өзү негизичи. Мээрим өтөт, эненин бардык эмеси өтөт, балага жеген оокатынан азыктар өтөт. Кур'анда хаулайн ва нисф деп келет да, 30 ай. 30 ай эмген бала энесин өмүр бою көчөгө таштабайт экен да. Биздики 6 айда эле чыгарып салып атпайбы? Же төрөп туруп эле Россияга кетип болот. 30 ай дегениңиз 2 жылдан көбүрөөк убакытта. 24 айың 2 жыл болот. 2,5 жыл болот. 2,5 жыл эмизиш керек да. Ошондо баланын акысынан кутулат. Ошонун үчүн байке айткан бул ошо балага негизи азык болот да, сүт бул өтө чоң пайдасы бар. Эгер эненин ден соолугу жакшы болсо. Эненин ден соолугу жакшы. Чоң рахмат. Бизде убакыттагы соңуна жетип калгандан байланыштуу бул жерде көпчүлүк суроолор берилбей да калып кетти. Негизи эле азыр эми вакцина деген бул кандай жол менен келет? Бизге кандай сапатта келет? Начары келеби, жакшысы келеби? Бул жана башка суроолорго биз дагы жооп издейбиз. Сөзсүз түрдө биз журналисттиктөө да жүргүзөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмдөө пайдабы же деген теманы алкаганда бүгүнкү учурчак көрсөтүүсүн талкуу жараттык. Урматтуу коноктор, сиздерге дагы ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү студиябызга келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.